Ынтымақта кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда мен Адина Досумбетова, саламатсыздарбы. Алгачкы күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын бюджетине Тараза өткөрүү бекетинен жылына 100 миллион сомго жакын акча түшөт. Ал каражаттар каяка жумшалат? Түшкөн акчаны каяка кеткенин биз билбейбиз да. Жол оңдобойт да. Жол оңдомой аякта турсун, галелетке паспорт кылбайт. Араван районундагы номуру 23 Тургунов атындагы жадак мектеп кулап түшүү коркунучунда турат. Азыркы негизги проблемаларыбыздын бири ушу мектепти окуу корпусубузда жагын мектеп окуу корпусуна куруш зарыл. Ынтымак телеканалы Жалал Абад жана Баткен облустарында да санариптер тарта баштады. Буга чейин биз Ош облусунда толук камтып келаттык эле. Бүгүнкү күндөн баштап биз Баткен жана Жалал Абад облустарында дагы толук камтый баштадык. Кечээ 1 декабрдагы күчү 6 балга жеткен жер титирөөдөн Жалал Абад облусундагы 20дан ашык үй жабыркады. Мындан сырткары 4 социалдык объектинин дубалдарына жарака кеткен. Бактыга жараша адам өмүрү кыйылган жок. Учурда зилзаланын кесепеттерин тактоо боюнча жарандык коргоо комиссиясынан 3 топ түзүлдү. Айттырбай келген кырсыктын кесепеттеринен жабыркаган жашоочулардан биздин чыгармачыл топ да кабар алып келди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 1 декабрдагы жер титирөөдөн Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Абдрахманов Карабулак орто мектеби жана Кызкөл Катыранка айылдарындагы 20дан ашуун үйгө жарака кеткен. Мындан сырткары Базар Коргон районунун Наристе балдар бакчасы жана жергиликтүү оорукананын дубалдарына доо кеткен. Көбүрөөк жабыркаган үйлөр Сузак районунун аймагында жайгашкан. Жок, жер титирөөдө мен бир жакта болчумун да, кечинде келип эле карасам, жер титирedi, мен талаада элем, талаада билип келип эле үйлөрдү карасам, уже ошолор жарака кетип, неметтир, анан бу жерди бошотуп, азыр тазалап, нелерди эртең менен туруп эле тазалап, аны комнатты, бу комнатты түшкөндөрүн баарын эшикке алып чыгып төгүп, азыр тазалап атканмын да. Кызкөл айыл өкмөтүнүн Катыранка Карабулак Кызылкыя сай участкасын жарандык коргоо комиссиясы карап чыккан. Жабыркаган үйлөрдүн басымдуусу 70-жылдары курулган. Турак жайлар канчалык деңгээлде жабыркаганын тактоо максатында аталган аймактарга жарандык коргоо комиссиясынан 3 топ жиберилген. Учурда үйлөрдү жеринен текшерүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин берген маалыматында турак жайлардын эскилиги жеткендигине байланыштуу зилзалага туруштук бере алган эмес. Сейсмопоиск турушунда жер жерине берген да. Эмне казып, кийин казып чыгарганбы? Эшик кылганбы кийин? Эшик кылып тур, нер кетиптир. Кечегиде. Ушу үстүндө арматуранын жоктугу да. Вибрация ойногон эки жагы тыштай берген. Зилзаланын күчү Базар Коргон районунун аймагында 5-6 балл, ал эми Көкжанга, Каракөлдө 4 жана Жалал Абад шаарында 3,5, Ошто 2-3 балл болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, облуста 4 социалдык объектиге доо кеткен. Алардын даражаларын тактап, тийиштүү жардамдар көрсөтүлмөкчү. Ошодон жакын турган Карабулак, Катыранкы деген айылдарда бизге маалымат келип түштү. 8 үй, бир айылдан, экинчи айылдан да 8 үй, 16 үй деп. Эң оор деген үйлөрүн барып көрдүм, жерине барып. Кандай десем, 70-жылдары салынган эски үйлөрдөн жарака кеткен, а жаңы мына 90-дан берки салынган үйлөрдөн эч нерсе болгон эмес. Ошол нерсеге карабай, бүгүн эртең менен жарандык коргоо комиссиясы райондук Сузактыкы, Базар Коргондуку жеринде азыр иштеп атат. Буюрса бүгүн акты түзүп келсе, дагы жыйынтыгын беребиз. Катыранка айылынан коркунучтуу деп катталган 3 объекти көзөмөлгө коюлду. Карабулак айылынан бир турак жай авариялык абалда экендиги такталган. Азыр тургундарга акчалай жардамдар айыл өкмөтү жана Сузак райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан көрсөтүлөт. Учурда авариялык абалдагы бир турак жайды мамлекеттик судда алуучулар тизмесине киргизүүгө сунуштап жатышат. Аны түзүлгөн жарандык комиссия карап чыгат. Кылым жана Азамат кызы Темирбек Жакупов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Кыргызстандын бюджетине Тараза өткөрүү бекеттеринен жылына 100 миллион сомго жакын каражат түшөт. Ага карабай жолдордун сапаты начар экенин айдоочулар айтып эле келишет. Талдоочулар болсо Тараза бекеттеринен мындан да көп каражат түшүшү мүмкүндүгүн белгилешүүдө. Бирок ал каражаттар максаттуу жумшалбай, өлкөдөгү айрым жолдор оңдоодон өтпөй начар бойдон калып жатканын белгилешет. Таразадан түшкөн каражатты канткенди натыйжалуу жумшагуу болот. Буга адистер менен бирге жооп издегенбиз. Кыргызстанда 18 Тараза өткөрүү бекети жана кошумча 5 мобилдүү топ бар. Алардын бири Ноокат Тараза пункту.
Мында негизинен Ош Баткен багытындагы, андан сырткары өлкөнүн ар аймактарынан келген оор жүк ташуучу унаалар көзөмөлдөн өтөт. Бир эле күндө аталган бекеттен 8 000 сомдон ашык каражат бюджетке түшүп турат. Күнүнө орто эсеп менен 30-40 машина өтөт. Ар бир түшкөн машина 250 сомдон сууга, Таразанын суугасын алабыз. Күнүнкү түшкөн выручка күнүнө банкка төгүлүп турат. Республиканский бюджетке кетет ал акчанын бардыгы. Ал эми өлкөнүн бардык Тараза бекеттеринен жылына 100 миллион сомго жакын акча бюджетке түшөт. Айдоочулар ушул эле акчага жолдор оңдолсо деген ойдо. Бирок азыр жолдордун сапаты канааттандырарлык эмес дейт. Түшкөн акчанын каяка кеткенин биз билбейбиз да. Жолду оңдобойт да. Жол оңдомой аякта турсун, галелетке подсыпак кылбайт. Мен шопур болгондон бери жол оңоло элек да, эч жерге жол кыла элек. Азыр Баткенден Дейлекке жол кылып атат, ошол да кылганы. Ана башка жерде ремонт кылганын көрө элекмин. Мына жол кылып, ноокатка чейин. Бирдеме дейсем кыйын эми, ар ким чоңдор өзү билет да, жолдо иштегендер, улар бюджетине кандай болуп атат, Таразанын акчасы толук түшөбү, түшпөйбү, дайын билбейбиз да биз. Тараз акысы 250 сом деп бааланганы менен андан сырткары да акчалар алынат. Мисалы жүктүн көлөмү ашыкча болгон учурда айдоочулар ар кайсы суммада айып акча төлөшөт. Бирок алардын бюджетке түшөөрү анык эмес. Ана мыйзамды катуу иштетиш керек. Ана онлайн кылып туруп камералар коюш керек. Бирде машина мыйзамды иштесе да болот да. Алар меркештардан канча машина чыгып атат. Бирден весовой контроль эме, осевой деп атат, башка деп атат. Бирде шарт түзүш керек ошону. Болбогон нерсени айдоочуларды кыйнап акча кылып атышат да. Ушунун баардыгын тартипке салыш керек. Буга бир эрки жеткен бир балык башынан сасып атпайбы? Айрым эксперттер Таразадан түшкөн акчаны кайра эле жолду оңдоого жумшаса болоорун белгилейт. Мисалы бул ыкма Орусияда колдонулуп келет. Анда жүк ташуучу унаалар Таразага эмес ар бир чакырым үчүн акча төгөт. Түшкөн каражат бир гана жолду оңдоого жумшалат. Канчалаган КАМАЗдар өтүп атат. Мисалга ошол көмүр ташыган КАМАЗдар, ошол жүк ташыган чет өлкөдөн чыккан КАМАЗдар өтүп атат бүгүнкү күндө. Оор жүктөрү менен ошол акча мамлекеттин чөнтөгүнө түшүп атабы, түшпөй атабы бүгүн кепилдик берген эч ким жок. Ошон үчүн Россиядагыдай же болбосо чет өлкөдөгүлөрдөй кылып туруп, жанагы карточка менен азыркы заман талабына ылайык кылып туруп, жаңыча жолдорду иштеп, механизмдерин иштеп чыкса, ошондо биздин мамлекетке алда канча көбүрөөк сумма төлөнмөк да. Өткөн жылы оор салмактагы унаалардан мамлекетке 72 миллион сом түшкөн. Бул жылы 10 айда эле 80 миллион сом акча Тараза пункттарынан бюджетке которулган. Оор салмактагы жана ири габариттүү транспорт каражаттарынын Тараза аркылуу өткөрүү департаментинен жыл аягына чейин жогорудагы сумма 100 миллион сомго жетерин билдиришти. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Президент Алмазбек Атамбаев мүмкүнчүлүгү чектелген адамдары жашаган 10 социалдык мекемеге 7 миллион 117 миң сом бөлдү. Акча алууга арналган сертификаттар 3 декабрь эл аралык майыптар күнүнө карата берилди. Президенттик фонддон бөлүнгөн 6 миллион 163 миң сом тиричилик буюмдарын жана керектүү нерселерди сатып алууга жумшалат. Мындан тышкары 954 миң сом майрамдык дасторкон жайууга арналган. Президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов социалдык мекемелердин жетекчилери менен жолугушууда алардын талыкпаган эмгеги менен жумушка берилгендиктерин ыраазычылык билдирди. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесине зарыл уникалдуу жабдуулар алынды. Жаңы заманбап аппараттар Дүйнөлүк банктын саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо долбоору тарабынан каржыланган. Компьютердик башкаруудагы жогорку тактыктагы лазердик платформа протездерди чогултууда кынтыксыз иш аткарууга мүмкүндүк берет. Протездик ортопедиялык буюмдарды жасоого зарыл уникалдуу жабдууларды тапшыруу аземине премьер-министр Темир Сариев катышты. Премьер-министр лазердик платформа жана акылдуу батек аталчу тамандын кемчиликтерин аныктоочу жабдуулар менен таанышты. Өкмөт башчы жабдуу менен таанышуу учурунда Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинде жайгаштырылган реабилитациялоо борборунун бейтаптары менен жолугушту. Мекеменин бейтаптарына кайрылууда премьер-министр өкмөт протезге муктаж болгон жактарга тийиштүү жардам көрсөтүп, жаш балдар кичинекейинен тарта протездер менен камсыздалып, коомдо толук кандуу жашоого ылайыкташуусуна көмөк берет деди.
Араван районундагы номер 23 Тургунов атындагы жатак мектеп кулап түшүү коркунучунда турат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги окууга мүмкүн эмес деп корутунду чыгарганына карабай 248 окуучу билим алышууда. Эскилиги жеткен имараттын дуалдарынан жарака кетип баштады. Чирип калган полдору сынып, түшүп кеткен айрым окуучулар жарата алышууда. Андан улам ата-энелер жана мектеп жетекчилиги тиешелүү жерлерге кайрылып, тез арада жаңы имарат курулса деп суранышууда. Кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунова айтып берет. Араван районуна караштуу Чеговат айыл өкмөтүндөгү номер 23 Тургунов атындагы жатак мектеп авариялык абалда. 2013 жылы өзгөчө Кырдаалдар министрлиги окууга мүмкүн эмес деген корутунду чыгарган. Учурда имараттын дуалдарынан жарака кетип, шыбактары көчө баштаган. Ага кошо чатырынан тамчы өтөт. Мектеп 1958 жылы курулуп, ошондон бери капиталдык оңдоо түзөтүлөт элек. Ошондон улам полдордун эскилиги жетип, чирип калган. Сынган жерлерди моонтип жамап коюшкан. Бул дагы утурумдук болгондуктан араң эле турат. Карабай койгондо балдар жүгүрүп келгенге түшүп кетсин. Ошон үчүн биз быйылкы окуу жылында сентябрдан баштап начальный класс койдук. Түштүктөгү жалгыз мектеп болгондуктан окуучулар Ош жана Жалал Абад облустарынан келип окушат. Негизинен бул мектепте ата-энесин жоготкон жана турмуш шарты оор үй бүлөнүн балдары билим алышат. Учурда 248 бала окуйт. Окуучулар сабак учурунда чатырдан тамчы өтүп, аларга туз кобул болоорун айтышат. Колдорубуз начар. Чыгып кеткен анча-мынча жегебине. Тамчы өтөт, башка өтөт, балалашып жүрөбүз да биз. Анча-мынчалар коркот эми. Мен коркпойм. Сабакты кызык өтө жатканда тамчы түшүп калса кызыгы калбайт. Анан аякка буякка көчкөндө анан сабакты кызыгы калбайт. Мына свет тайымы каптырса, мына светчилер патрон. Ошол мезгилде ушу коркуп системабыз коркобуз. Дары шиттан өчүрөбүз. Светти шиттан общий өчүрөбүз. Ошол мезгилде мына тамчы түшпөгөн жерге парта менен балдарды аркага көчүрөбүз. Илажат сабакты өтүш керек да. Бул көйгөйдү чечүү үчүн мектеп жетекчилиги тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. 2014-2015 окуу жылында жаңы имарат курула турган болгон. Долбоору даярдалып бүткөн соң быйылкы жылдагы планга кирбей калганын билдиришкен. Архитектурага кайрылып, архитектура первичный документini бүтүргөн. 2013 жылдан башлап. АПШ документи дейт, первичный документini бүтүрүп, 275 орунду жаңы мектеп курулушу боюнча биз 2012, 2013, 2014 жылдарда Кыргыз Республикасынын Мингөстрой мамлекеттик курулуш башкармалыгына абал бергенбиз. Бирок 2014-2015 жылдарга мамлекеттик бюджетке немесине курулушуна кирбей калды. Азыркы негизги проблемаларыбыздан бири ушу мектепти окуу корпусубузда. Жаңы мектеп окуу корпусуна куруш зарыл деп. Учурда 248 бала кооптуу абалда окуп жатса, өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгү мектеп куруу ишин кийинки жылга калтырган. Себеби курулушка каражат жок. Өкмөттүн Оштогу өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махаматжановдун айтымында мындан да начар абалдагы мектептер жаңыланбай турат. Биринчи кезекте чатырларда окуп жаткандарга көңүл бурулууда, деди Махаматжанов. Айтып атпайм, биз кайрылып андай маселе андай мектептер көп кайрылуулар боло берет. Бирок ал жактагы бөлүнгөн акчага ылайык мектептер белгиленет да. Ошондуктан бул мектеп өткөн жылда кирбей калды. 15 жылды планига. Биз азыр 2016 жылдын бюджетке киргизүү боюнча дагы бир жолу биз депутаттар айрыкча ошол архитектура агенттиги менен бирге иштешебиз. Аракет жасалат. Анан результатыны ошол архитектурага биз бекитилгенде перечень болгондо айтабыз. Махаматжановдун кошумчалашынча, сөз болуп жаткан мектептин курулушу кийинки жылы башталат. Быйыл 2016 жылдын бюджетине киргизилди. Бирок Тургунов атындагы жатак мектебинин көйгөйлөрү муну менен эле бүтүп калбайт. Эмерек журкандардын жетишсиздиги чечилбей келүүдө. Ошондой эле балдардын кышкы кийимдери да тартыштыкты жаратат. Эгер демөөрчүлөр болсо көмөк көрсөтүшсө деп үмүттөнүшөт жатак мектептин жамааты. Белгилей кетсек, аталган билим уяда 150гө жакын окуучу шарты оор үй бүлөдөн, 50гө жакыны жарым жетим, алтоосу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окушат. Назгүл Ахунова, Чолпон Калыбек кызы, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак.
3 декабр мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүнө карата Ош шаарында менин тилегим деп аталган акция өттү. Анда Ош шаардык жаштар комитети мүмкүнчүлүгү чектелгендердин үйлөрүнө барып, аларга белектерди тапшырышты. Майрамдык сыйлыктар алдын ала сурамжылоонун негизинде алынган. Ош мэриясынын токтому менен биз биргебиз аттуу 1 айлык жарыяланып, анын алкагында менин тилегим акциясы да бекитилген. Ош шаардык жаштар комитети 12 аймактык кеңештен 2 жаранды каттуу алган. Жалпысынан 24 мүмкүнчүлүгү чектелген жаранга белектер тапшырылды. Иш-чара 15 декабрга чейин уланат. Бүгүн биз Алымбек Татка жана Манас Ата кичи райондорунда жүрөбүз. Мындан сырткары дагы шаардын башка аймактарына дагы барабыз. Биз бул менен чектелип калбайбыз. Ар дайым жаштар комитети мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды ар дайым колдоого даяр жана алар менен кызматташып, аларга колунан келген жардамын башка мезгилде дагы бере бермекчи. Ар бир аймактык кеңештен 2 жарандарды жазып алганбыз. Ошондо биз 12 аймактык кеңештен 24 адамга сюрприз тартуулайбыз деп. Бүгүн Ош шаарындагы номер 12 көмөкчү мектебинде ачык эшиктер күнү өттү. Иш-чара 3 декабр мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүнө карата уюштурулуп, анда ден соолугуна мүчөлүштүгү бар балдардын кол эмгектери көргөзмөгө коюлду. Ошондой эле балдардын катышуусунда концерттик программада тартууланды. Иш-чарага шаардык кеңештин депутаттары, билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрү жана студенттер катышып, балдарга белектерин тапшырышты. Иш-чараны Благодать коомдук фонду демилгелеп, номер 12 көмөкчү мектеби менен биргеликте уюштурган. Долбоор Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган, максаты балдардын кесип тандоосуна багыт берүү болуп саналат. Жатышат. Бул иш-чаранын уюштуруучусу негизинен номер 12 көмөкчү мектеби менен бирдикте Благодать коомдук фонду өткөрүп жатат. Көмөкчүсү фонд Сорос Кыргызстандын каржылоосунда долбоордун аталышы Ош шаарындагы номер 12 кесиптилик номер 12 көмөкчү мектебинде окуучуларды кесипке келечекте кесип тандоого үйрөтүү боюнча. Көрөрмандарга жагымдуу кабар. Ынтымак телеканалы Жалал Абад жана Баткен облустарында да санарипти тарта баштады. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, ресиверлериңиздерди кайрадан бир сыйра издөөгө коюп, 8 каналдан тапсаңыздар болот. Ынтымак телекомпаниясы Кыргыз Республикасынын санариптик берүүгө өтүү мамлекеттик программасы боюнча 3 облуска ишен кылыш керек болчу да. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түштүк облустардын баарысына. Буга чейин биз Ош облусунда толук камтып келаттык эле. Бүгүнкү күндөн баштап биз Баткен жана Жалал Абад облустарында дагы толук камтый баштадык. Мындайча айтканда жанагы проекти болгон. Баткенде бир аз техникалык түшүрүштөр болуп атат. Себеби Баткен облусунда Т1 форматында эме жүрөт да, берүүлөр болот. Ош менен Жалал Абад облусунда Т2 форматында жүргөндүктөн көрүүчүлөр Т2 форматында телевизордо баягы жаңы сигналды көрүш үчүн башкадан телевизорлорду настройка кылыш керек. То есть баягы жана түнөр барбы? Түнөрлөрүн башкадан бирсе издөө кылса, ошондо толук форматта Ынтымак телекомпаниясынын үйүндагы картинкасын дагы толук деңгээлде көрсө болот. Ош шаарында акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борбору жарандарга укуктук кеңештерди берип келишүүдө. Борбор жарандардын өз укуктарын коргоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн коомчулуктун маалымдуулугун көтөрүү максатында ачылган. Учурда алыска эл өкмөттөрдө да бөлүмдөр ачылып, жашоочуларга акысыз кызмат көрсөтүлүүдө. Кененирээк кезектеги материал. Акысыз юридикалык кеңеш берүү борборунда учурда 24 адис иштейт. Сентябрь айынан бери бул бөлүмгө 320 жаран кайрылган. Алардын көпчүлүгүнүн көйгөйү чечилген. Учурда бул борбордун бөлүмдөрү алыска айыл өкмөттөрдө иш алып барып, жарандарга акысыз кеңеш берүүдө. Кайсы айылдан келдиң? Нокмайдан келдим. Не маселе боюнча келдиң? Касабы боюнча. Касабы боюнча. Азыр документтериңди көрүп чыгам, биришең эсептейбиз. Азыр жана жер бөлүгүн камел ошону алып келип турган. Нотариалдык маселелер, мисалы мына алимент алуу темалары боюнча, ажырашууда күбөлүктө ушул маселелер боюнча көп кайрышат. Кимде кандай өзүнүн мындай эмеси болсо, суроосу болсо, юридикалык суроосу болсо, өзүнө ошо кыйынчылык туудурган суроолор болсо, ошол суроолор боюнча түз эле келип бизге кайрыла беришет да. 80 жаштагы Чевре Рахманбердиева жалгыз кызына мүлкүн өткөрүп берүү аракетинде жүрөт. Бирок анын кандай жол менен өткөрүп берүүнү билчү эмес. Кеңеш айыл өкмөтүндөгү бирдиктүү терезенин ачылганын угуп, мында кайрылган.
Бар жол иштериме бүтүрүп атат. Кудайга шүгүр, акысыз бүтүрүп берди Муктар. Бир аптада эле бүтүп калды. Кеңеш айыл өкмөтүндө сентябрь айында бирдиктүү терезе ачылып иштеп келүүдө. Бул жерде жер, турак жай, социалдык жактан коргоо жана башка адистер иш алып барышат. Бул кайрылган жашоочуларга ыңгайлуу болгонун айтышат. Себеби шаардан алыс болгонуна байланыштуу барып келүү маселе жаратчу. Ыкчам топ түзүлгөн. Бул топко биздин катчы, соц адиси, мен юрист, жер адиси жана ар бир айылдын айыл башчылары 4 айыл башчы кирген. Биринчи иш аракет ар бир айылда ушундай проблемасы бар адамдарды выявить этүү, табуу. Анан буларды биз компьютерге регистрация салып каттагандан кийин ушул маселелерди чечүү боюнча кандай адистер керек болсо ошол адистерди ушул жерге камсыздап алып келип ушул ордунда ар бир адамдын маселесин көйгөйүн чечип берип жатабыз. Мындай элге кеңеш берүү борбору Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүндө да ачылган. Мобилдүү топ түзүлүп, жерлерди кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Анда 50дөн ашык жарандын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. 22 адамдын паспорту жок экени аныкталган. Мындан улам аларга жөлөк пул же медициналык жардам көрсөтүү кызматтарынан пайдалана албай калган учурлар көп болот. Укуктуу жактан көйгөй бар адамдарды изилдеп аныктап чыгыш үчүн мобилдик группа түзүлдү. Ошол группа жерлерге чыгып, ошол адамдар менен чогулуштар өткөзүп, адамдар менен жолугушуулар өткөзүп, кимдин кандай укуктуу жактан көйгөйлөрү бар, ошолорду аныктап чыктык. Кыргызстанда сот адилеттигине жетүүгө мүмкүнчүлүктү кеңейтүү долбоорунун алкагында аталган борбор Бириккен Улуттар уюму тарабынан колдоого алынып ишке ашкан. Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгында элге кеңеш берүү борбору ачылып, сентябрь айынан баштап иштеп жатат. Жакында Кара Суу районунда да ушундай борбор ачылаары күтүлүүдө. Чолпон Калбек кызы, Айбек Беделбеков, ынтымак. Бүгүн Ош шаарындагы Сулаймантоо аймактык кеңешинде диний экстремизм жана терроризмге каршы биргеликте күрөшөбүз деген аталышта жыйын болуп өттү. Жыйынга ИИМдин Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгынын башчысы Сүйүнбек Өмүрзаков, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Кылычбек Жолдошев жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчылары жергиликтүү тургундар катышты. Анда диний экстремизм жана терроризм менен күрөшүү маселелери талкууланып, алдын алуу боюнча сунуштар айтылды. Ошонун негизинде ошо элдерди агах болуш үчүн, элдер ошо ар бир ушундай биздин шаарыбызда дагы биз мына южный столица эсептелет. Ушундай нерселерди алдын алыш боюнча ушундай нерселер болбосун максатында ошо элдер менен ар ошо 13 телефон сайтарда ушундай чогулуштар өткөрүп жатабыз. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун 70 жылдык мааракесине карата Оштогу юридикалык институтунда адабий музыкалык кече өттү. Иш-чарада акындын калемине таандык ырларды студенттер көркөм окушту. Ошондой эле акындын поэзияларын сахналаштырып беришти. Максаты акын Анатай Өмүркановдун чыгармаларын жайылтуу жана жаштарды адабият ааламына тартуу. Адабий кечеги окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулары жана студенттер катышты. Белгилей кетсек, Анатай Өмүркановдун Ала тоо, Күн жол, Асмасыз жылдар, Ак тилек деген китептери жарыкка чыккан. Ошол студенттерге атайын Анатай Өмүркановдун 70 жылдык мааракесине карата адабий музыкалык кече уюштуруп жатабыз. Бул адабий музыкалык кечени биринчи курстун студенттери өздөрү даярдашты. Мен аларды адабий акындын поэзиясын, поэтикалык дүйнөсүн теге көркөм окутуп, анан акындын турмушунан эң урунтуу жерлерин инсценировка кылып сахналаштырдык. Чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Гватемалада 2012-жылы катуу жарылган Фуэго вулканынан 1000ден ашуун жашоочулар коопсуз жайларга көчүүгө аргасыз болгон. Жанар тоодон 2 чакырым аралыкка чейин кызарып күйгөн эринди агып түшкөн. Андан бери активдүүлүгүн жоготпогон Фуэго бул жылы кайра кыймылга келип, жыл башынан бери 10 ирет жарылуу коркунучу байкалган. Бүгүнкү күндө вулкан кайрадан чок чача баштады. Адистер жанар тоо жарылуу этабына жетип калды деп көзөмөлдөө күчөтүшүүдө. Гватемаладагы эң активдүү вулкандардын бири Фуэго кайра жанданды. Акыркы бир нече күн аралыгында жанар тоодон кызарып күйгөн эриндилер атылып чыкканы байкалган.
Bueno, el volcán de fuego registra ya una nueva fase. Fuego vulканы учурда жарылуу этабына келип калган. Жыл башынан бери 10 рет жанданып, түрдүү көлөмдөгү чок, күл аралашкан газдар атып чыккан. Бирок ал аймактагы жашоочулар азырынча көчүрүлө элек. Биз жанар тоону күнү түнү көзөмөлдөөгө өттүк. Ноябрь айынын башында вулкандын кыймылга келүүсүнөн өлкөдө сары баскычтагы айгай жарыяланган эле. Андагы кызарган чок 2 чакырым аралыкка чейин агып түшкөн. Жакын аймактардан жашоочулар коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Ал эми өткөн жылы февраль айында вулкандын жарылуусунан аба каттамдары бир топ убакытка чейин токтотулган эле. Fuego жанар тоосу акыркы ирет 2012 жылы каттуу жарылып, аймактагы калктуу конуштардан миңдеген жашоочулар башка райондорго көчүрүлгөн болчу. Учурда Fuego вулканы Борбордук Америкадагы эң эле активдүү деп белгиленди. Ал эми Сауд Аравияда болсо, биринчи рет аялдарга шайлоого катышууга уруксат берилди. Эми алар өз добуштарын берүүдөн сырткары мамлекеттик кызматтарга талапкерлигин да кое алышат. 12 декабрга белгиленген шайлоодо жалпысынан 900гө жакын аялдар ат салышмакчы. Белгилей кетсек, буга чейин өлкөдө аялдардын уна айдоосуна да уруксат жок болчу. Билим алып жумушка орношуу үй бүлөдөгү эркек кишинин уруксаты менен гана жүзөгө ашырылчу. Сауд Аравиядагы аялдарга биринчи жолу шайлоого катышууга уруксат берилди. Эми алар мамлекеттик кызматтарга талапкерлигин кое алышат. Шайлоо 12 декабрга белгиленген. Анда жалпысынан 900гө жакын аялдар ат салышууда. Биз мындай мүмкүндүктү 10 жыл күттүк. Көп жылдар бою аялдар мамлекеттик кызматтарга барууга аракет кылып келишти. Өлкө аймагындагы шайлоо участкаларында 2 миллионго жакын киши катталган. Андагы аялдардын көпчүлүгү аялдарга добуш берүүнү каалашат. Буга чейин мамлекеттик кызматтарда жалаң гана эркектер иштеген үчүн аялдар өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтууда бир топ ыңгайсыздыктар болчу. Сауд Аравияда аялдарга уна айдоого да тыюу салынган. Билим алып, чет өлкөгө чыгууда же болбосо кандайдыр бир жеке бизнесин ачуу иштери үй бүлөдөгү эркек кишинин уруксаты менен гана жүзөгө ашырылат. Ал эми алдыдагы шайлоодо да аялдар үчүн убакытка чектөөлөр киргизилди. Алардын коомчулук менен жана бөтөн эркектер менен иш жүзөсүндө сүйлөшүүлөрү үчүн социалдык тармактарда атайын баракчалары ачылды. Эми кезек спорт жаңылыктарында аны менен кесиптешим Жолдубай Айткулов тааныштырат. Саламатсыздарбы, ынтымакта спорт жаңылыктары. Өзбекстандын борбору Ташкентте карате боюнча Азия чемпионаты болуп өттү. Эркектер жана кыз келиндер арасында өткөрүлгөн чемпионатка 6 өлкөдөн 400дөн ашык спортчулар катышты. Кыз келиндер арасында Өзбекстан биринчи орунду багындырса, Кыргызстандын курама командасы экинчи орунду алды. Ал эми эркектер арасында Кыргызстандын курама командасы биринчи орунду алды. Тажикстандын курама командасы экинчи, Өзбекстандыкы үчүнчү. Жалпы командалык медалдар эсеби боюнча Өзбекстан биринчи, Кыргызстандын курама командасы экинчи орунду алды. Эми чемпионаттын жеңүүчүлөрү 2016 жылы Австралияда өтө турган дүйнөлүк чемпионатка катышат. Бүгүн борборубуз Бишкекте эркектер арасында волейбол боюнча Кыргызстан чемпионаты башталды. Турнир Кожомкул спорт сарайында өткөрүлөт. Ага 11 команда катышып, 2 топко бөлүнүп ойын өткөрүшөт. Биринчи топто Динамо Им Жалын менен Ош менен Улар беттешет. Жалалабаддын Динамосы кийинки турда ойнойт. Экинчи топто Саламалик Улуттук гвардия менен Жетисуу менен Бажы. Дархан Ошту Жаңы Муун менен кескелет. Эми кезекти эл аралык спорт жаңылыктарына берсек, орусиялык штангачы Алексей Левчев жаңы дүйнөлүк рекорд жаратты. АКШнын Хьюстон шаарында өткөрүлгөн дүйнөлүк чемпионатка оор салмакта Орусиянын атынан чыккан Алексей Левчев 264 кг салмактагы ташты көтөрүп, дүйнөнүн чемпиондугу менен бирге жаңы рекорд жаратты. Держи, Леха! Держи, Леха! Есть мировой рекорд! Я думаю...
Алексей Левче Владимир областының Карабанов шаарында 1989 жылы 11 июнда төрөлгөн. Буга чейин Орусиянын оор атлетика боюнча 2 жолку чемпиону, спорт чебери, Европанын чемпиону болгон. Кече Англия кубогунун 4-1 финалында Манчестер Сити Халл Сити командасын кабыл алды. Этихад стадионунда өткөн беттеште Манчестер Сити 4-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюнда 12 мүнөткө келип Сити оюнчулары эсепти ачты. Бул учурда дарбаза устуна тийип кайткан топту чабуулчу Бонни бош калган дарбазага жолдоду. Ошентип биринчи бөлүм 1-0 эсебинде жыйынтыкталды. Ал эми экинчи бөлүмдүн акырында талай элери 3 гол киргизип, эсепти 4-0 жеткирсе, кошумча убакытта Халл Сити оюнчулары 1 гол киргизди. Сиздер ынтымакта Кыргызстандын жана дүйнөнүн акыркы спорт жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Аны мен Жолдубай Айткулов алып бардым. Саламатта туруңуздар. Сиздер ынтымактын түз эфиринен кабарлар маалымат программасы менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар ынтымактын сайтына дагы жайгаштырылат. Ынтымак чекет KG сайты улам жаңы маалыматтар менен толукталып, ошондой эле кызыктуу берүүлөрдү өзүнө камтыйт. Алдыда Райхан Орузбековадан эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүүлансын, аман болуңуздар. Газовые и твердотопливные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, конвекторные обогреватели, полотенцесушители ведущих мировых производителей Франции и России, Атлантик или Макс для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Атлантик. Торговый центр Оштаттан, 1 этаж. Атлантик. Абсолютное качество. Саламатсыздарбы, 3 декабрга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүлөрү чокойчу эң сапаттуу бут кийимдер дүкөнү жана Атлантик Лимакс фермалык дүкөндөрү. Атлантик Лимакс чыныгы сапаттагы жабдыктар. Кыргыз гидрометинин берген маалыматы боюнча эртең 3 декабрда жаан-чачын күтүлбөйт. Түштүк батыштан сыккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 5, күндүз 12-17 градус. Талас областында кечкесин -2 плюс 3 градус, ал эми күндүзү 11-16 градус жылуу. Ысык Көл областында кечкесин -3 плюс 2 градус, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын областында кечкесин 6-11 градус суук, ал эми күндүзү 2-7 градус жылуу. Баткен областында кечкесин -1 плюс 4 градус, ал эми күндүзү 11-16 градус жылуу болот. Жалал Абад областында кечкесин 5, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу. Ош областында түнкүсүн 5 градус, күндүзү 12-17 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкек шаары боюнча аба ырайынын бул жолу 3 декабрда ала булут каптап турат. Түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүн акырында бир аз жаан жашоо мүмкүн. Түштүк батыштан сыккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 13-15 градус болот. Ордолоо шаарында эртең ала булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт. Түштүк батыштан сыккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус, күндүз 14-16 градус болот. Сиздерди 3 декабрга алынган аба ырайынын болжолу менен Райхан Орузбекова тааныштырды. Аба ырайынын демөөрчүлөрү чокойчу эң сапаттуу бут кийимдер дүкөнү жана Атлантик Лимакс фермалык дүкөнү. Атлантик Лимакс чыныгы сапаттагы жабдыктар. Кечиңиздер көңүлдүүлансын.
Газовые и твердотопливные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, конвекторные обогреватели, полотенцесушители ведущих мировых производителей Франции и России, Atlantic или Max для дома или офиса, оптом и в розницу. Верные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Atlantic. Торговый центр Оштатан, 1 этаж. Atlantic. Абсолютное качество.